Статистикалык маалыматтарга ылайык дүйнө жүзү боюнча рак оорусунан көз жумгандар көбөйдү. Онкологиялык оорулар баштапкы учурда билинбейт. Шишик оорубайт, адам кадимки темпте жашайт жана өзгөрүүлөрдүн башталганы сезилбейт. Кыргызстанда онкологиялык дарттардын эң көп тараганы бул аялдардын арасында бул эмчек безинин онкологиялык дарты болуп жатат. Андан кийинки бизге онкологиялык дарттардын бири бул ашказан дарты аябай көп келип атат жана акыркы учурларда бул ичеги онкологиялык дарттарды аябай көп келип жатат. Жана эркектердин арасынан простата деп коет, то есть эркек безинин ошондо онкологиялык дарттар көп келип жатат. Кыргызстанда гана жыл сайын онкологиялык оорулардын 5,5 миңге жакын учуру катталат. Тилекке каршы бул оорудан каза болгондордун саны боюнча Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен алдыңкы сапта турат. Ал эми биз болсо азыр жеке клиникаларынын бириндебиз. Бул жерде адистер жаңы заманбап онкология ооруларын изилдөө аппараты жөнүндө айтып берет. Бул аппаратта эки функция бар. Биринчиси позитронный эмиссионный томография. Ал именно онкологический клеткалардын жана онкологический дарттардын, онкологиялык дарттардын кайсыл жерде экенин жана дарттан тараган метастаздар кайсыл жерде экенин көрсөтүп берет. Экинчиси бул компьютерный томография. Ал компьютерный томография ал дарттардын кайсыл жерде тургандарын ошонун аябай жакшы көрсөтүп берет. Демек, аябай так маалыматты берип турбайбы? Бул так онкологиялык дарттарга эң акыркы дүйнөдөгү технологиялардын бири ушул аппарат болуп эсептелинет. Дүйнө жүзүндө бардык мамлекеттерде онкологиялык дарт табылса, эң биринчиден позитронный эмиссионный томографияга жөнөлтөт. Ал дартты тактагандан кийин гана ал ооруган адамга дарылоо ыкмасын анан кийин ошондон кийин гана тандап алышат. Позитрондук эмульсиондук томографты чет мамлекеттердеги дарыгерлер көптөн бери колдонуп келишет. Ал эми Кыргызстанга мындай медициналык техника жаңы келди. Бул аппарат толук онкология ооруларды аныктап, диагнозду туура коюуга шарт түзөт. Бардык Кыргызстандын жарандарына кайрылабыз. Өз убагында дарыгерге кайрылып, медициналык кароодон өтүп коюңуздар. Ооруларды алдын алып, ден соолугуңуздарга олуттуу көңүл бурууга чакырабыз. Айдан Астамова, Кадыр Султаналиев, Замана студиясы.